тиги Адахан Мадумаров кол коюп 49 жылғы бұл жерде Кыргыздын жерин, Тажиктин жери деп 2008-2009 жылы кол коюп 49 жылга тажиктерден аренда калып, тиги Баткенден Лелеке Кытайлар жол салганда ушул договорго кол коюп анклав кылганы жатпайбы. Эми ошондо 2010 жылдар болуп калабы ушул окуя? 2008 жылы. Бакиевдин убагында. Бакиевдин убагында. Ошондо бул жер тажиктики деп таанылып калды беле. Кол койду да. Бул тымызым болду беле же кандай? Жок, ачык эле болуп барып ошол кол коюп, ага чейин бул дарыянын боюнда эч ким жашаган эмес. Мына бул Мачай деп коет, мына бул жерде Мачайдан тиги Чаркуга чейин эч ким жашаган эмес. Тиги кол коюлгандан кийин, кол койгондон кийин сайдын ичи, сайды жана 800 Мамат ага, мен түшүнгүм келип аткан нерсе. Мурда бер кыргыздыкы болсо, заправканы бизден уруксат алып курган болсо, неден булар, эмненин негизинде биздикилер буларга берип койду ал жерде? Ошого мен да түшүнбөйм. Жөндөн эле берип койду. Неге? Эмне түшүнбөйм мен да ошого. Себеби мындай ачык эмне үчүн ошондой кол коюп койгонун айтпай жатпайбылар. Түшүнбөйм да эмне себептен шашып туруп кол коюп силердин жериңер деп аренда алганын таң калам да. 49 жылдын уже 11 жылы өтүп кетти. Өттү. 38 жылы мына өтөт. Анан Баткен районунун жарымы, Лейлек району Эшилүктө анклав болуп калат. Мадумаров кол коюп берген экен да. Сатып туруп кайтарып койгон. Арендага. Өзүбүздүн жерде өзгө 49 жылга аренда койгон дейм. Негизи кыргызчы болгон. Биз ошондо айттык, талаш жерлер боло берсин, өзү жүрө берсин. Тактала берсин. Мүмкүн 10 жылдан кийин, мүмкүн 30 жылдан кийин, мүмкүн бизден кийин бир жакшы муун келет. Мына ошолор чечип калат. 9 жылда Мадумаров тапкандан кийин 49 жылга арендага Кыргызстан алган. Жолго. Бирок мөөнөт бүтө эле мына булар төлөп алат да. Бул жер сатылып кетип, анан биз кайра өзүбүздүн жерди арендага алганбыз бул 49 жылга. Талаш жерлер көп. Биз ошондо айттык, талаш жерлер боло берсин, өзү жүрө берсин. Тактала берсин. Мүмкүн 10 жылдан кийин, мүмкүн 30 жылдан кийин, мүмкүн бизден кийин бир жакшы муун келет. Мына ошолор чечип калат. Көкташ айылы менен Ортовоз айылынын ортосундагы жолго ортосундагы дарыя агып жаткан сайда, каньондо тажиктердин жери деп тиги бийлик мурдагы бийлик мойнуна алып койгондон кийин анан жол салганда ошо жолду тездетебиз дедибиз же башка себептер менен тажиктин территориясы 49 жылга арендага алдык деп туура эмес чечимге келгендер да. Бул мыкты келишим. Бул мыкты келишим. Бул Бакиевдин убагында болду эле. Бакиевдин убагында бул окуя болгондо мына ошондуктан ошол тиги Чарку менен Мачай быйыл азыр кошулуп калды. Ал жерде мурда Кыргыздын территориясы деп, Кыргыздын жери деп жүргөнбүз да, биз өскөнбүз да ошол жерде. Жолдорду салдырбай атат, тажиктар тоскоолдук кылып атат. Анан тополоңду чыгарып, өздөрү тосуп, өздөрү элге ок атып коюп, тополоң башталды да. Анан өздөрү тосуп алган. Анан ол жерде мисалы жол салынган мезгилде тажиктар бербей койгондо Мадумаров келип туруп, келишим менен 49 жылга аренда кылып туруп договор түзүп
жолду ачканда ошол жол салынып асфальт өтүп кеткен. Эndi kim bilet ул кандай договор болгон 49 жылдагы 49 күн эле өтүп кетет. 49 жылдын азыр 10 жылдан ашып кетти. Şu darya boydagi жердин, daryanın astı üstü bütün Kırgız'ın jeri bolgon. Burada o Narkbet'te Sapar degen, Salimbek degen, Jumabay degen aksakallar egip, çalı egip, öndürüp jep жүргөн. Bir vakta darya keldi dağın o betke bu betke akatile. Azmat çekesini alıp ketti, oşonu menen kaldı. Hazır özümüzün жерди özümüz arendaga alıp, hazır özümüzün jerde özümüz bekitip alıp, öte almaya oturabız. Tartlar bekitip çeken, özümüzün жерди. Arenda kalgan жерди bekitip algan. 50 metre ayak biyagınan degen arendаны. Nizam ismi bolgan. Şonu hazır tosboş kerek ele bizi, tosup atat geytler.